Allahu subhanahu wa ta'alaga жалынып, дуа кылып суранарыбыз. Мамлекетибизге тынчтык, ынтымак, биримдик. Аллаху subhanahu wa ta'ala өзүнүн берекесин бизге жаадырсын. Бизден разы болсун, разы болгон кулдардын катарына киргизсин жана бизди өзүнө разы кылдырсын иншаллаху рахман. Аллаху subhanahu wa ta'аланын кулдарына урологон эң чоң макамдардан, эң чоң даражалардан радия даражасы. Сен Алладан разы болосуң, Алла сенден разы болот. Кандай сонун нерсе? Кыяматта Аллаху subhanahu wa ta'ala сурайт: "Кулум, сен менден разысыңбы?" "Ооба, я Аллах" дейт. Алла айтат: "Мен да сенден разымын" деп айтат. Андан артык адам баласына бир бактылуулук жок. Андан артык адам баласына бир кубаныч жок. Бул даражага жетүү үчүн жүрөгүн Алладан башка бүт нерседен тазалаш керек. Бир гана Кудай болуш керек жүрөктө. Калгандардын бардыгы Кудай үчүн болот. Жүрөктө бир гана Алла, калгандардын баары Алла үчүн болот. Алла үчүн болгон амалдар кабыл алынат. Алладан башка нерсе үчүн кылынган амалдын баары четке кагылат. Кабыл алынбайт. Ошон үчүн биз намаздардан кийин дуа кылабыз. Байкасаңыздар, "Вала тадриб биха вужухана я илахал аламин" деген дуаны кылабыз. Я Рабби, ибадат кылдык, намаздарды аткардык, орозо окуп, эмне болсо болсун. Намаздан кийин дуа кылабыз. Я Рабби, ошол окуган намазыбызды биздин жүзүбүзгө чаппагының деп дуа кылабыз. Мааниси эмне? Эмнеге айтабыз? Аллахым, ошол окуган намазыбызды кыяматта биздин жүзүбүзгө чаппагыны. Мааниси бул: биздин бул намазыбызды халис, ихластуу сен үчүн болсун деген дуа бул. Мааниси ошол. Себеби Алла өзүнөн башка бир нерсе үчүн кылынган амалды кулдун жүзүнө чабат. Ал, бунуңду ал. Мен мындай амалды каалаган жокмун, ал буну деп шарт чаба сен жүзүңө. Кана башкан бул амал бар экен. Ихлас бар экенби? Мен разылыгым үчүн анда ал, кабыл алгыла. Эмне кылат? Кабыл алат. Алымдардын бир сөзү бар. Бул жашоодо тоо таштын арасынан 1 грамм алтын чыгаруу үчүн 2 тонна тоо таш эленет. 1 грамм алтын үчүн 2 тонна тоо таш эленет. Амалды кыяматта ошондой эленет дейт. Амал кыяматта дал ошондой эленет. Алтын 1 грамм алтынын ихласы бар болгон амал деген маанисинде. Калгандардын эч кандай бир эмнеси жок, пайдасы жок. Көлөмүндө пайда барбы? Көлөмүндө пайда жок турган. Күндө 1000 рекет, могу жерде 1000 рекет намаз оку, Алла үчүн эмес, эл көрсүн деп 1000 рекеттин бир пайдасы жок. Үйдө түнкүсүн баары уктап аткан учурда туруп 2 эле рекет намаз оку Алла үчүн баягы 1000 рекеттен артык болот. Көлөмдө бу маселе? Жок, көлөмдө эмес. Жүрөктөгү Кудай Таалага болгон ихластуулукта. Жүрөктө Кудай Таалага болгон ихластуулукта. Ихластуу болуу өтө кыйын амалдардан болуп эсептелет. Туугандар, намазга туруу жеңил эле. Орозо кармоо жеңил эле. Садака берүү жеңил эле. Амалдын баары жеп жеңил.
Эмнеси оор? Ошол амалды бир гана Алла үчүн кылуу кыйын. Ошол эле амалды бир гана Алла үчүн кылуу кыйын. Адам баласынын дейт напсисинин адамга колдонгон күндө кээ алымдардын айтуусуна 6000, кээ 70.000 айласы бар дейт. Сөзгө маани бериңиздер. Адам баласынын напсисинин адамга колдонгон күндө колдонгон кээ айтуусунда 6000, кээ айтуусунда 70.000 эмнеси бар дейт? Айласы бар дейт. Анан кошуп коюшат. Адам баласы бул 6000 айладан да кабарсыз дейт. 6000ден кабарсыз болсо 70.000ден кайдан кабар болсун? Эмне менен алдап коет напси дейт? Ошол эле намаз менен алдап коет дейт. Ошол эле Кур'ан менен, ошол эле орозо менен, ошол эле зикир менен, ошол эле таквалыгы менен напсиси алдап коет дейт. Эмне куткарат дегенде ошол ихластуулук гана куткарат дейт. Ошон үчүн кайсы бир амалдан мурун адам баласы жүрөгүнө бир карап, бир суроо бериш керек. Эмне үчүн? Деген суроого ичинде жооп алыш керек. Алла үчүн. Андай болсо кеттик деш керек. Түшүнүктүүбү? Баштап алгандан кийин, амалды баштап алгандан кийин жүрөгүндө бир өзгөрүүлөр пайда болсо, алымдар айтат, ибадатына зыян болбойт, соуна зыян тиет дейт. Алхамдулилlah, жок дегенде ибадатсына зыян тийбейт экен. Аллаху акбар деп 2 рекет намазга баштадың, Алла үчүн окуп, 1 рекетти таквалык, ихластуулук менен окудуң, 2-нчи рекет келгенде тет жерде бир өтүп баратат деген ичинде эмне болду? Бир ой пайда болду. Түшүнүктүү? Ихласың эмне болду? Кетти. Зыяны барбы? Намазыңа зыяны жок. Намаздын соона зыяны болот. Адам баласы намаздын ичинде Кудай Таалага канчалык ихластуу болуп окуган болсо, ошончолук соо алат. Канчалык ихласы кетип капилетке түшкөн болсо, ошончолук соопсуздук болот. Парз намазды окуп атасың, имамдын аркасында, бирок ош базарда же башка бир жерде жүрөсүң. Эмне деген сөз? Намазың кабыл болбоду? Кабыл болду, кабыл болбоду эмес. Эгерде фикх өкүмдөрүнүн шарттарын аткарып жаткан болсоң, буну өтө маанилүү. Макулбу? Фикх деген илимибиз бар биздин. Намазды окуу эрежелери бар. Намазды окуу эрежелери даараттан башталат. Ошол дааратты туура алып, башында эле дааратыңды намазга даарат алып жаткан учурда гапилетте дааратты алып жаткан болсаң, даарат алып жаткан учурда Кудай Таалады эстебей, ошол учурда дуа кылбай даарат алып жаткан болсоң, демек эмненин белгиси деп айтышат аалымдарыбыз, намазын хушусуз окуй тургандыгын белгиси бул дейт. Ошол жерден дааратын жаңылаш керек. Ошол жерден кайра эмне кылыш керек дейт? Ниетин оңдош керек. Кайра дааратты хушу менен алыш керек. Азирети Абу Бакыр Сиддик радиаллаху таала анху даарат алып баштаган учурда эле титирешүү дейт. Эмне болот сиз менен? Эмне болот? Даарат алып атканда титирейсиз, кызарып кетесиз дегенде, намаздагы хушум бул жерде башталып атат дейт. Азирети Абу Бакыр Сиддик. Биз намазды орозо кечиресте дааратты алып атканда шапшуп, жууду, жубаду, кургак жер калдыбы, калбады, анда карабайбыз да. Фикх эмне дейт? Фикх даарат алынуучу, жуулуучу жерлерибизде ийненин учучалык кургак жер калса даарат болбойт деп келет китептерде. Ошон үчүн дал китап коебуз. Эмне кыласың? Сүртөсүң. Сууну алганда жакшылап туруп эмне кыласың? Сүртөсүң. Кээ бирөөнү байкайбыз, 3 жолу деп эле крандын астына колду алат дагы шап. Дараты бар да. Ал дарат эмес. Суу тийгенде аны мондай сүртпөсөң, сууну даратың болбой калат.
Ozuldu айтпай эле коеюн. Мисал, хушу маселеси өтө маанилүү намазда. Ибадаттарда. Хушу болсо ихластуулук менен башталат. Бул ихластуулукту түшүнсөк элечи, туугандар. Түшүнсөк эле биздин маселебиз ихластуулукту түшүнө албай жатабыз. Ихластуулукту түшүнө албай жатабыз. Баскан ар бир кадамың, тууганым, бул сөздү унутпа. Баскан ар бир кадамың, кадам, накталай кадам, бир гана Алла үчүн болот. Дамла, кантип мен басканда бир гана, мен тиги жумушум бар, башкасы бар, тигиги бар, бул бар, тигинде бар, мындай бар, мен бир гана намаз кылбайм да, бир гана ибадат кылбайм да. Кантип ар бир кадам Алла үчүн болот? Кантип ар бир кадам Алла үчүн болот? Ошолордун баарын Алла үчүн кыласың. Кайсы адам ар бир кадамын Алла үчүн басууга үйрөнгөн болсо, эч качан арам, жаман, Алланын наразылыгы болгон жерлерге баспайт. Себеби басканда көнүп калганда, мен бул 10 кадамды бастым Алла үчүн. Бир күнөөгө кетип баратам, зинага кетип баратам Алла үчүн, болобу? Болобу? Болбойт да. Маселе өтө маанилүү. Мен дайым айтам. Бүт нерседе машыгуу керек, ислам дининде дагы машыгуу керек. Машыгуу зарыл. Ибадаттардын баары машыгуу. 5 убакыт намаздын 5 убакытка жайылуусу, аралыкта болуусу. Алла субханаху ва тааля баарын эле топ-топ бир убакытка 5 убакыт намазды парыз кылып коюшу мүмкүн эле. Ооба, баарын кечинде келесиң, даратыңды аласың, жатардан мурун баарды канча аракет болсо баарын окуп коесуң. Жок. Бамдатты өзүнчө. Намаздын парыз экендигине, парыз болуусу үчүн убакытты байлап койгон. Өтө кызык нерсе. Убакытты байлап, ал убакыт келмейин намаз парыз болбойт. Туурабы? Мисалы, убакыт келди го, бирок бешим намазы убактысы келмейин, бизге бешим парыз эмес. Бирок бешим келди, парыз болду. Асыр намазга чейин мойнубузда милдет. Асыр намаз. Эмне болду? 5 убакыт намазыбыз жайылды. Эмне болду? Эмне болду? Бир сөз менен, бул ихластуулуктун машыгуусу. Бул кул 24 саат ихластуу болуусу үчүн бир машыгуу бул. Эртең менен турдуң, машыктың, Алла үчүн деп 4 рекет намазыңды окудуң. Машыктыңбы, машыктың? Болду. Бешимге чейин ошондой жүр деген сөз. Бешимге чейин ихластуулук менен жүр деген сөз. Бешимге жакындаганда адам баласынын ихластуулугу эмне боло баштайт? Салаңда баштайт. Бир тигиндей, бир мындай. Бешим намаз убактысы келди, азан айтылды, намазга турду. Кайра ихластуулук эмне болду? Бутуна турду. Намаз машыгып атпайсың да. Анан кайра убакыт келди, асырга чейин. Ошентип 5 убакыт намаз ихластуулуктун машыгуусу болуп эсептелет. Ошол себепте аалымдарыбыздын жакшы бир сөзү бар. Адам баласынын жашоосу намаздардын ичинде болуш керек. Намазы жашоонун ичинде эмес. Бул эмне деген сөз? Адам баласы намаздан сырткары болгон убакыттарда намаздагыдай болуп жашоосу өтүүсү зарыл. Бирок мусулмандардын көбү тилекке каршы ихластуулукту түшүнбөгөндүгү үчүн намаздан сырткары болгон абалдары менен намаздын ичинде болуп жатышат. Бир аз дагы түшүндүрүп берейин. Сенин жашооң кандай болуш керек? Сенин жашооң кандай болуш керек? Намазда адам баласы намазга турганда
Жүрөгүндө Алладан башка эч ким болбойт. Идеалы ошол. Жүрөгүндө Алладан башка эч ким болбойт. Ошол өңүттөн Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар. Намаз бул момундун миражы. Намаз бул эмнеси? Момундун мираж. Мираж эмне? Мираж Азирети пайгамбарыбыздын Раббул Иззат Аллаху субханаху ва таала менен жолугуусу болуп эсептелет. Мирачта эмне болгон? Жабраилде болгон эмес. Жабраил чекеде турган. Мирачта Жабраил чекеде турган. Бир Алла бар, бир Алланын элчиси бар. Ортодо маек болгон. Ортодо маек болгон. Ал маекти бир намазда окуйбуз, ат-тахиятта окуйбуз. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Бул Азирети пайгамбар менен Аллаху субханаху ва тааланын ортосунда мирачта болгон бир маек. Сидратул Мунтаханын чейин, аламдын бар болгондун акыркы чекитине чейин келгенде Азирети Жабраил айтат: "Я Расулаллах, мындан ары мага уруксат жок. Мындан ары мен күйүп кетем" дейт. Нурдан жаратылган зат күйүп кетем дейт. Өтө кызык нерсе, валла. Өтө кызык нерсе. Мен күйүп кетем, ал жагы өтө албайм. Ал жерде сенин жүрөгүңдөгү Аллахка болгон мухаббат өтөт дейт. Өттү. Азирети Аллах субханаху ва таала жолукту. Жолукканда Аллах: "Сүйлө эй Мухаммад" деди. "Я Аллах, эмнени сүйлөйүн" деди. Аллах жүрөгүнө түшүрдү. Баштады Азирети пайгамбар: "Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату". Саламдардын баары тил менен айтылган, дене менен айтылган, эмнелердин саламы бар болсо, саламдар улуусу эмне болсо, саламдардын саламы Азирети Аллах субханаху ва таалага болсун деп салам берет. Жооп алат: "Ассаламу алейка айюхан набийю". Эй пайгамбарым, сага менин саламым болсун. Айюхан набийю ва рахматуллахи, менин меримдүүлүгүм сага болсун эй сүйүктүм. Ва баракатуху, менин берекем сага болсун эй Мухаммад деген жоопту алганда Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карасаңар камкордугун, карасаңар үммөткө болгон сүйүүсүн ошол жерде. Мага болсун деген жок пайгамбарыбыз. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу, эй Аллахым, сен берген салам алейна, мага эле эмес, бизге болсун. Алейна ва аля ибадиллахи салихин, сенин салих кулдарыңа болсун я Аллах деген сөздү укканда Жабраил алейхиссалам чыдай албай ошол жерде эмне айтарын билбей бир гана ошол сөз оозундан төгөлөт: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах". Аллах Таалага касам ичем, Алладан башка сыйынууга укуктуу болгон бир зат жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан, бул жерде маекке шарапатталган Мухаммад улуу болгон зат, Алланын даргөйүндө маегин угуп аткан, салам берип аткан бул Алланын кулу, жана элчиси деген нерсени айтат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: намаз момундун миражы. Ар бир инсан намаз окуп жаткан учурда ошол маекти ичинен кайталаш керек. Ошол маек менен жашаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын ортосунда болгон бул маек менен жашаш керек намаздын ичинде. Биздин Ханафи мазхабтын улуу имамы болгон Ибни Абидин рахматуллахи алейхи өзүнүн китебинде айтат. Ибни Абидин айтат: "Мен тахиятты окуп аткан учурда, ашхаду", ол жерде тахиятты окуп атканда "Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракат" деген жер айтылган учурда көзүм менен пайгамбарды көрбөсөм намазды кайра окуйм дейт эле. Ибни Абидин, бул Ибни Абидин жок, Ханафи мазхаб болбойт. Ибни Абидин жок, Ханафи мазхаб өлөт. Ошондой бир зат. Фатвалардын баары ошол китепке таянат. Раддул Мухтарга, Хашият Ибни Абидин.
Ошол зат ошондой улуу зат болгон. Силер ойлобогула факихтер жөн эле кишилер болгон деп. Факихтер аулиялардын аулиясы болгон. Имам Абу Ханифа аулиялардын аулиясы болгон. Имам Абу Ханифа айткан, Имам Абу Ханифанын бир фатвасы бар. Дарат алып жаткан учурда дараттан калган суу денеге тийген болсо нажас болот деген сөзү бар. Андай нерсе жок. Ханафи мазхабтандай жок. Бирок буга амал кылган алымдар бар. Дарат алган учурда үстүнө халатты кийет дагы, ал суу мага чачырабасын дейт. Себеби Абу Ханифа рахмат алейхтин бул сөзү бар. Кийин Абу Ханифа бул сөздөн кайтты. Эмнеге кайтты дегенде, үммөткө жеңилдик болуусу үчүн кайтты. Болбосо эч бир өзүн намаз өтпөйт азыр. Себеби үстүбүздө эмне нажас бар. Дарат алганда шап-шуп муу суу болуп чыгабыз. Ушундай да. Анда суроо берет, эмнеге андай айтты дегенде, Абу Ханифанын даражасы ошондой улуу болгон. Дарат суусун алып жаткан учурда дараттан кийин келген суу адамдын күнөөсүн тазалагандыгын көрүп жаткан жүрөгү менен ошон үчүн айткан бул суу таза эмес, нажас деп айткан дейт. Абу Ханифа рахматуллахи алейх. А бирок чындыгында ошондой. Дарат алган кишинин күнөөсү тазаланабы же тазаланбайбы? Биз ойлойбуз бул руханиятта тазаланат. Бул маддиятта дагы тазаланат. Болгону сенин көзүң аны көрө албайт. Сенин көзүң могул дуанын аркасында көрө албаган сыяктуу, дарат сени дараттан кийин дарат сени тарат алып атканда аккан суу сени тазалаганды сен бул көзүң көрө албайт, тууганым. Дин ихластуулук. Дин ихластуулук. Ошол 5 вакыт намазыбыз ошондой даражага чыгабыз. Намазыбыз ошондой даражага чыккандан кийин эки намаздын ортосунда дал ошондой абалда болуусу зарыл деп айтылат. Эми өзүбүздү бул таразага салайлы дагы канчалык деңгээлде биз исламдагы, шариаттагы Кудай Тааlanын бизге ыроологон ихластуулуктун жашап атабыз деген суроого жооп берели. Айткан сөздөргө Аллах субхана амал кылгандардан кылсын. Бул биринчи сөз өзүмдүн нафсыма туугандар. Сөз өзүмдүн нафсыма. Эй нафсим ук амал кыл. Эй нафсим ук амал кыл. Экинчи, отурган жамаат пайдалансын. Отурган жамаат пайдалан. Ойлобогула, адамла сүйлөтүп, өзү аулиялардын аулиясы болуп калган экен. Астагфирулла, Алла мени кечиргиле. Сен мени менден жакшы билесиң. Бирок биздин Ханафи мазхабта өзүң кылбаган амалды башка бирөөгө айтууга тыюу жок, мүмкүн эмес. Өзүң кылбасаң да башка бирөөгө айтуу укугуң бар. Кээбирде сөз өтөт. Өзүң кылбаган нерсени эмне үчүн башка бирөөгө айтасың, тигинде эмне деп аятты алып келет. Бул туура эмес. Ал аят ал нерсе үчүн түшкөн эмес. Ал аят я юхан лима тaquluna ma la taf'alun. Эй кабырлар айт кермен кысач. Байма айтат да, толук эсте албайсың. Я улада аман лима taquluna ma la taf'alun. Эй иман келтиргендер, карым туроо котанбай атты. Ya eyyühellezine amanu. Ya eyyühellezine amanu. Ey Allah iman keltirgen. Lima taquluna ma la taf'alun. Özüңөр kılbay turgan, kılbagan emes. Manisi özüңөр erten kılbay turgan nerseni başkalarga kıl dep emne üçün aytasыңар. Je kılam dep emne üçün aytasыңар. Bul jihad üçün түшкөн аят. Кээ мунафыктар келип туруп эмне деди? Jihad качан аят түшөт? Jihadка чыгабыз деп айтышкандан Алла Таала айтат: "Эй, эртен jihad аяты келгенде силер чыкпай турган анык өзүңөр билесиңер, ошону эмне үчүн оозуңарым айтасыңар" деген маанисинде. Түшүнүктүбү? Могул жерде бул далил өтпөйт. Өтпөйт бул далил. Ошон үчүн сен кылбаган тахажжудка турбасаң, башка бирөөгө тахажжудка туруш керек деп айтуу укугуң бар, айтыш керексиң. Түшүнүктүбү? Себеби сен тура албасаң, тиги турса, сен айткандыгың үчүн соонду Аллах субхана сага жазат. Себеби аддалу алал хайри ка фаилихи. Кайсы бир инсан жакшы бир ишке үңдөгөн болсо, өзү кылган сыяктуу эмнесин алат дейт? Соон алат дейт. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya Resulallah.